Саламатсыңарбы, балдар? Балдар, маанайыңар кандай? Азыр бизде балдар кыргыз адабият сабагы. Баарыңар окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү күнгө балдар 9 айынын 21 биздин өтө турган жаңы темабыз Осмонкул Бөлөбалаевдин өмүрү чыгармачылыгы жана анын чыгармасы бизден мурда өткөндөр тууралуу кеп кылабыз. Осмонкул Бөлөбалаев 1888 жылы Чүйдөгү Канттын Чоң Далы айылында туулган. Атасы сөзгө уста адам болуп, улама, жомок, санжыра, аңыз кептерди коюлуштуруп айта билген адам. Энеси да казак өлөңдөрүн адам тамшанарлык чебер аткарган ыр жандуу казак кызы эле. Анын үй бүлөсү оокаттуу, бардар үй бүлө болгон. Атасынын агасы Сүйүнбай Меккеге барып, ажыга аттанган чоң уруунун манабы. Бирок өз урусунан ырчы чыгууну каалабайт. Ошондуктан Осмонкулдун айыл ичинде ырдап жүргөнүн угуп, менин тукумуман дубана чыкпайт. Эгер дубана чыга турган болсо, же ал өлөт, же мен өлөм деп катуу ачууланган экен абасы. Осмонкул Бөлөбалаев кыргыз журтчулугуна ак таңдай, төкмө акын катары белгилүү. Анын ыр күүсүн угуп, концерттерин көрүп алган адамдар ар бир айылда азыр да четтен табылат. Акындын коңур үнү, нөшөр болуп төгүлгөн ыры элге кеңири таралган. Колунда комуз, бал тамган тилинен элибиздин кечээгиси, бүгүнкүсү, эртеңи ыр болуп төгүлүп тургансыйт. Ал 1818-жылы айтылуу улуу акыныбыз Калык Акиевке жолугат. Калык аркылуу Токтогулдан таалим-тарбия алат. Ошол жылдары бир нече жыйындарда, курултайларда, салтанаттарда акын элди, жерди, совет бийлигин ырга салат. Өткөн күндөрүн, ачуу тагдырын ыр менен эскерет. 1931-жылы Кыргыз театрына артист болуп кирип, 1936-жылы кайра филармонияга өтөт. Ал жерден белгилүү инсандар менен, белгилүү өнөрпоздор менен чогуу иштешип, анан кийин Кыргыз Республикасынын эл артисти деген атактуу наамга татыктуу болот. Анын эң алгачкы китеби 1936-жылы чыгып, китептин аталышы Осмонкулдун ырлары деген ат менен жарык көрөт. Акындын калык, алымкол менен айтыштары жана чыгармалары Ашымжан, Баатырдын баяны, Чыныбай мерген, Гүлнар, Сапарбек, Баатырбек аттуу поэмалары, Менин өмүрүм сыяктуу мемуардык чыгармасы, дидактикалык, саясий ырлары кыргыз адабиятында өз орду бар экендигин айгинелейт. Эми балдар, биз акындын чыгармаларынын бири, бүгүнкү өтө турган темабыз бизден мурда өткөндөр чыгармасы. Бул чыгармасында акын өзүнөн мурда жашап өткөн белгилүү төкмө акындар, андан кийин өзүнүн менен тең тайлаш жүргөн акындар тууралуу кеп сөз кылган. Аларды атап өтсөм, Чүй таластын баарын кыдырган Төлөкабыл акын тууралуу айтып өткөн. Ал ошо Төлөкабыл Манастан үзүндүнү төкпөй чачпай айтып элдин көңүлүн көтөргөн. Андан кийинки Балык ырчы тууралуу айтып өткөн. Балык ырчы тарыхта айткан экендигин басым жасаган. Андан кийин балыктын уулу Найманбайды айтып өткөн. Атасын ээрчип көрүп, бул дагы жер кыдырып, эл кыдырып акын экендигин даңазалаган. Андан кийин Эсен-аман акын тууралуу айткан. Жеңи жок, Эшмамбет, Токтогул акындарга токтолуп, алардын жашоосундагы чагылдырган ушул чыгармасында. Бул чыгарма балдар 1944-жылы согуш кезинде чыгарылган. Эми балдар, мен силерге сабагыбызды бышыктоо үчүн 2 суроо берейин. Биринчи, талант деген эмне? Экинчи, эмне үчүн таланттуулар өлбөйт деп айтышат? Мына ушул суроолорго балдар силер жооп бергиле. Үйгө тапшырма балдар, чакан тил баян жазгыла. Темалары балдар, бул жерде 6 акын турат. Ушул бизден мурда өткөндөр чыгармасынан бир акынды аласыңар дагы, ушул Осмонкул акыныбыз берген бааларын эске алып, ырлардан мисалдарды келтирип, чакан тил баян түзүп, мага жөнөткүлө балдарым. Анда балдар, кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.